Сооротуучу Кудай. 19-октябрь. Кудайды капа кылып, жыгылганда, күнөө кылганда, анан кийинчерээк аны түшүнүп калганда, өзүңдү ушунчалык жаман, бактысыз сезесиң. Ал учурду шайтан сөзсүз пайдаланып калайын дейт. Ал сага мындай деп шыбырайт: сен татыктуу эмессиң, сен эң жамансың, тозокто күйөсүң, Кудайга келбе, сыйынба дагы, өзүңдү карап кой, кылганыңды кара. Ушундай нерселер адамды бурчка такап, азапка салат да, керек болсо Кудайдан алыстатат. Бирок адам ырайым бар экенин билгенде, жыгылганына карабай, жаңылганына карабай тургусу келет. Бардыгын жаңыдан баштап, Кудай ал тарапта экенин түшүнөт. Ал жазаны гана албастан, аны менен кошо дем күч да алат. Муну төмөнкүгө салыштырса болот. Бир үй бүлөдө атасы өз үйүндө бир эреже орнотууну чечти. Ким жаман сөз айтса, ал 20 жолу жерден отжимание жасашы керек. Баласы кээде жаман сөз айтып алса, атасы аны чакырат да: биз макулдашканбыз, кел, башта дейт. Оозуна жаңылган баласы тердеп кургап, отжимание жасайт. Бул нерсе бир нече жолу кайталанат. Анан атасы мындай дейт: эми эреже өзгөрөт. Сен жаман сөз айткан сайын, мен сен ордуңа отжимание жасайм. Бир жагынан түшүнбөсө, экинчи жагынан «О, жакшы болду» деп баласы кымыңдайт. Ошентип, айтып алган баласынын жаман сөзү үчүн атасы жазаны тартып жатты. Жаңылган баласына чай куюп берип, отургузуп коет да, анын алдында тердеп кургап отжимание жасайт. Жаш эмес болгондуктан күшүлдөп, бышылдап, абдан кыйналат. Баласы атасын карап, аны эми башкача сезим толтуруп турат. Бул кичинекей салыштыруу менен Кудайдын ырайымын салыштырганга аракет кылдым. Биз күнөөлүү болсок да, Ыйса биз үчүн жазаланган. Ошондуктан ырайым бизге бекер берилет. Кудайга даңк болсун.